мобилография курсун өтүп жатасызбы? Аты жөнүңүздү мобилография курсун өтүп жатасызбы жана кайсы тапшырмага жеттиңиз? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Менин атым Саида. Мен Мгм. мобилография курсунда окуп жатам. Азыр 3 тапшырмага жеттим. Жаңы гана сүрөттөгү план боюнча тапшырмамды жибердим. Ал текшерилип бүттү. Эми тапшырмага өткөрөм. Чоң рахмат. Үчүнчү тапшырмага жеткениңиз менен куттуктайм. Азыр жиберген болсоңуз, ушу 2 сааттын ичинде текшерилет. Чоң рахмат. Бул жакта комментарийге жазыптыр. Саламатсызбы? Курсту жаңы эле өтүп баштадым. Экинчи сабакты бүттүм. Аябай кызыктуу экен. Рахмат. Мындан ары уланта берсек болот. Булай мобилография деген өзү эмне? Бул өзүнүн аты айтып тургандай эле уюлдук телефонго сүрөт, видео тартуу жана аларды монтаждоо. Азыркы учурда смартфондордун көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондуктан мобилография деген кесип популярдуу болуп жатат. Мобилограф эмне кылат? Бул 3 негизги функциясы бар деп айтса болот. Фото, видео тартып, аны монтаждайт жана аны соц тармактарда жайылтат. Эмне үчүн азыркы учурда бул кесип актуалдуу? Себеби ар кимдин колунда актуалдуу жана жеткиликтүү деп айтсам болот. Анткени ар кимдин колунда телефон бар. Азыркы учурда телефондордун камерасы кээ бир чоң кадимки камералардан дагы күчтүү. Анан аларды алып жеңил колдонуп туруп, үндү дагы жакшы жаздыргандыктан дароо эле монтаждап туруп, видеону бат даярдаса болот. Эгерде чоң камерага тартсаңыздар, эми ал жакшы, кино сыяктуу качествосу албетте телефондукуна караганда кыйла жогору болот, бирок анысына карабастан аны тартып, аны компьютерге киргизип, кайра монтаждаган көп убакытты алып келет. Мобилографтун эң негизги өзгөчөлүгү бул бүт нерсени ыкчам тартып, ыкчам монтаждап, ыкчам жеткирип берүү. Ылдам. Кийинкиси бизге эмне керек? Сиз базалык маалыматты билсеңиздер эле болду. Фото кантип тартыш керек? Азыр өзүңүздөр үйрөнүп жаткан жакынкы план, алыскы план, крупный план, ошол пландарды алмаштырып, кайсы план ыңгайлуураак, деталдуу план мисалы үчүн ыңгайлуу экенин билсеңиздер, фото жана видеодо мобилографка эң жакшы болуп саналат. Ошондуктан биз негизи эле жалгыз гана телефонго эмес, негизи эле ушу фотонун базасын, видеосунун базасын беребиз. Андай базаны колдонуп, каалаган камерага, каалаган телефондон тартса болот. Жана SMM бул социалдык тармактарга кандай кылып жүктөсө, кандай кылып киргизсе, көбүрөөк просмотр алат, көбүрөөк лайк алат экенин дагы өтөбүз. Бул мобилограф болуу үчүн. Эмне үчүн именно сизге керек болушу мүмкүн? Бул негизи акча тапканы керек, бул перспективдүү кесип. Анткени азыркы учурда бизде кичи малый бизнестер аябай көп. Анан кайсы жакта болбоңуз, аны соц тармактардан жайылтыш керек болот. Ошондуктан азыркы учурда сиз эгерде ушундай навыктарыңыз, жөндөмдөрүңүз болсо, эч качан жолдо калбайсыз деп айтсам болот. Үйрөнүү оңой жана жеткиликтүү. Ар бир эле адамда телефону бар. Ошого видео тартып үйрөнүп туруп, аларды кошуп туруп видео жасаганды билсе, любой эле адам канча жашта болбосун, кичинекей болобу же улуу болобу, баарына жеткиликтүү болуп саналат. Ошондуктан жакшы. Андан тышкары, эгерде сиз блогер болгуңуз келсе же медиада жүргүңүз келсе, клубдо, мисалы үчүн мобилографтар керек болуп калышы мүмкүн. Ошондой учурда дагы сөзсүз түрдө фото, видео тартып, ушундай жөндөмдөр албетте керек болот. Жана чыгармачыл адамдарга. Эгерде сиз өзүңүздү
Мисалы үчүн ыр айтканды жакшы көрөсүз же бийлегенди жакшы көрсөңүз дагы сиздин контентиңизди жакшы тартып, аны соц тармактарга чыгарыш үчүн ушундай блографтын жөндөмдөрү керек болот. Буга чейин айтканда бүт жакта иштеп кете берет моблограф. Бул жакта 3 скрин бар. Азыркы учурда Telegram каналдарда же болбосо жумуш издегенде эле Google'га Headhunter моблограф деп жазсаңыздар, көп адамдар негизи чынында издейт. Бул 3 скринде өздөрүнү моблограф катары презентация кылып, өзүнүн услугаларын саткан кишилер. Бул жакта мисалы үчүн опытный моблограф Деңиз деген фото, монтаж, видео, сценарий жасаганды үйрөнүп туруп, опытты алгандан кийин 35.000 бир жумалык проектке алышы мүмкүн экен. Же болбосо разовый съемки, бир видеону бир компанияга тартып берип, сиз 1500, 2000 сом берсеңиз болот. Бул ошо стандартный элдер сураган баада. Кээ бирлер азыр мен кайрадан текшерип чыктым группаларды. Баштапкы этаптарда бекер жасап беришет экен. Андан ары эгерде мисалы үчүн бул жакта проект 15.000 деп турат бир айга, бунусунда 35.000. Эгерде опытыңызды жайылтып көбөйтсөңүздөр, прайсты дагы жогорулатса болот. Эмен ушундай бир аз титиреп сүйлөйм, корккондой. Кийинкиси эң негизгиси бул аракет жана көрөгөчтүк. Канчалык видеону кайра кайра тартып, пландарды алмаштырып, канчалык жаңыдан аракеттерди көрсөтө берсеңиздер, жакшыраак болуп баштайт. Көрөгөчтүк бул орусча айтканда насмотренность. Башка сайттагы, башка Instagram аккаунттагы видеолорду көрүп, ошолорду дуурап көрүүгө аракет кылыңыз. Же болбосо Pinterest, TikTok эмес, Instagramга кирип туруп, ошол жактагы видеолорду карап, лайфхактарды үйрөнүп, ошолорду дуурап көрсөңүздөр аябай жакшы болот. Так. Рахмат. Ушундай немем бар, толкунданып сүйлөй албай кала берем. Еще мен үйүмдө мушук жок болчу. Кайсы бир чектен мушук кирип кетиптир. Еще коркуп кеттим. Буга чейин айткандай, биздин курс аркылуу биринчи кадамдарды жасасаңыздар болот. Курста баары практика менен, тапшырмалар менен закрепляется. И ошондуктан биринчи кадам катары эң жакшы. Биздин курста баардыгы базалык маалыматтар менен коштолуп, аягында чогуу бир видео жасай ала тургандай болот. Негизги маалымат ошол. Эгерде суроо болсо жооп бере алам. Ушундай кыскача интро тренинг болду бизде. Эгерде колдонмо боюнча суроо болсо же тапшырмалар боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, же болбосо моблограф кесиби жөнүндө суроолор болсо берсеңиздер болот. Мен алдыгы мышыкты табып чыгарып салышым керек. Бизге биринчи жумушту кайдан издеп тапсак болот? Негизи Telegram каналдар бар. Жазып көрсөңүздөр болот. Мобилографтар, же болбосо туса мобилографов, туса пиарщиков дегендер бар. Ошол жактан издеп көрсөңүздөр болот. Же болбосо ошо өзүңүз жашаган шаарда кандайдыр бир кичи бизнес болсо, анан алардын аккаунтун көрсөңүз, видеосу эч нерсеси жок болсо, аларга личкасына жазып, мен ушундай услугаларды предлагать этем, ушундай акчага сиздер макулсуздарбы деп айтсаңыздар болот.
Кантип опыт жок болсо жумуш тапса болот, эч жака албайт го. Окуу аяктаган соң сертификат берилет. А, э, практика биздин курс өтүп жатканда сиз практика аласыз. Бул кандайдыр бир опыт катары саналат. А, а, Андан кийин азыркы учурда көрдүм, Telegram каналдарда биринчи убакытта бекер жасап беришет экен. 2-3 видеону андан кийин аларга төлөп баштайт. Ар кандай способдор менен негизи работодательди таң калтырсаңыз болот. Мүмкүн сиз ага жазып, уже прайс, мисалы үчүн 750 сомго жасаган кишилер бар экен бир видеону. Башында азыраак суммага жасап туруп, андан кийин опытты көбөйтүп туруп, портфолио чогултканыңыздан кийин прайсты жогорултсаңыз болот дейм. Бизде азыр аябай көп бизнестер бар, ошого эч жака албайт деген ойдо эмесмин. Бир аракет кылып көрүш керек деп эсептейм. Окуу аяктаган соң сертификат берилеби? Менин оюмча берилет. Азыр эгерде админиз жооп берсе, берилет болуш керек. Жетпебейсиз. Саламатсыздарбы? Курсту аяктаган соң сиздер клубко баягы 5 видео материал жарыялаган соң биздин аймактагы кабарчыбыз катары сыйакы алып иштей аласыздар. Ошондой эле сертификат дагы берилиши мүмкүн. Бул жумушка алуу тууралуу жана сертификаттар тууралуу боюнча кененирээк маалыматты дагы группага жазып жөнөтөбүз. Ошол дагы кандайдыр бир сурооңор болсо чатка жазыңыздар. Ооба. Анан эгерде сиз буга чейин ырыс айтып кеткендей, эгерде сиздер ушул курсту башынан аягына чейин бүт тапшырмаларды аткарып бүтсөңүз, клубда 5 материал чыгарууга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Андан кийин сертификат алып, ошол 5 видеону портфолиоңузга опыт катары кошсоңуз болот. Ушул опыт болуп саналат. Портфолио деген эмне? Портфолио бул сиз жасаган эмгектерди бир жака чогултасыз. Мүмкүн ал Instagram аккаунт болот же Telegram канал ачып туруп, сиз жасаган видеолорду же болбосо башка контенттердин баарын киргизип, сиздин жасаган эмгектериңиздин чогулган жери деп айтса болот. Мен өзүм блог алып баргым келет, ошол үчүн окуп жатам. Сүрөт жана видео тарткан жагат. Сиздерди бул мүмкүнчүлүктөрүңүзгө чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиздин блогерлик келечегиңизге ишенем. Баары жакшы болот. Классно, очень. Сонуго мен аябай берилүү менен тапшырмаларды аткарып жатам. Мен ушул жумада сиздердин тапшырмаңыздарды текшерип жатам. Баарыңыздар аябай сонун аткарып жатасыздар. Биздин мобилография курсун өтүп жатканыңыздарга чоң рахмат. Менин билишимче, кыргыз тилиндеги биринчи курс. Ошон үчүн аябай негизи толкунданып, башкача болуп жатам. Эгерде дагы суроолор болсо жазыңыздар. Же болбосо ушундай 20 мүнөттүк жолугушуу ушул болот бизде. Мобилографтар эң көп канча акча табышат? Менин бир тааныш мобилограф досум бар. Ал бир проект үчүн толугу менен бир айга 50 000 алган болчу бир жолу. Менимче бул опыттан, анан кайсы тармакты тандасаңыз ошондон көз каранды. Менин оюмча орточо баасы ушу 50 000 жакын. Андан кийин эгерде 2-3 проект алсаңыз, мисалы үчүн сиз бир проектте косметиканы тартасыз, бир проектте суши тартасыз, бир проектте сокту тартсаңыз, ошол акчаны бириктиргенде көп эле акча чыгат. Ар бир проект мисалы үчүн 20 000 турса, 60 000 болуп чыгат. Эң көп менимче айтпайт деле болуш керек элдер. Менин билишимче 50 000ден жогору алса болот. Жана ошо проекттерден көз каранды. Канча проект алсаңыз, ошончолук акча көп болот. Вот. Ооба. Клиенттерди
Биринчиден, менин оюмча бүт толугу менен курсту өтүп чыгышыңыз керек. Биздин фото, видеонун, андан кийин социалдык тармактар боюнча. Андан кийин сиздерге 5 тапшырма клубдун Instagram страничкасына чыга турган тапшырмаларды аткарсаңыз, бул өзүңүздүн рекламаңыз катары дагы эсептесе болот. Портфолиоңузга кошуп, ошол менен эле башка көп эле жерлерге барып туруп, же болбосо вакансияларды издеп карап туруп жумушка орношсоңуз болот. Кадимки жумуш Headhunter, Jobs.kg деген сайттардан эле тапсаңыздар болот. Азыркы учурда Mobilograph дегендерди көп издешет. Ооба, сөзсүз түрдө бизге кабарчы Mobilograph аябай керек. Ошондуктан эгерде толук курсту өтүп бүтүп, анан 5 материалды жасап жакшы өтсө баары мүмкүн, аягында биз сизди фрилансер Mobilograph катары алабыз. Аймактар ошол өзүңүз жашаган аймактагы жаңылыктарды чагылдырып турганга. Жакта жазып кетиштик. Жалпы курс боюнча ой пикирлериңиз, эгерде кандай бир нерселерде ыңгайсыздык болсо, же болбосо кандайдыр бир башка ой пикирлериңиз болсо, жазып кетсеңиздер сонун болот. Сонун мүмкүнчүлүк экен, сиздерге туш болуп калганыма шүгүр. Рахмат. Клубга иштеш үчүн кайсы темаларды тартса болот? Биз аягында клубдун баракчаларын жасайбыз бошондо. Курстун аягында дагы бүт маалымат такталып, анан кийин ушундай онлайн жолугушуу болот. Бирок азыркы учурдагы маалымат боюнча, ооба, эгерде сиз курсту аяктап туруп, аягында клубдун баракчаларына 5 видео жасайсыз, андан кийин сертификат берилип, эгерде сиз менен иштеше ала турган болсок, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, эгерде сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сизди аймактык кабарчы Mobilograph катары алабыз. Клубга иштеш үчүн кайсы темаларды тартса болот? Ар бир теманы, эгерде ушу курс бүткөндөн кийин сунуштайсыздар, биз ал сунушталган теманы редакторлорго берип туруп, андан кийин талкуулайбыз. Негизи социалдык темалар жакшы. Эгерде айылыңызда мындай впечатляющая история болсо, ошонун баарын жазсаңыздар, сөзсүз түрдө чагылдырууга даярбыз. Мен 7-сабакка келдим, сүрөткө туура эмес эле тартып жүргөн экем, азыр көзүм жетип жакшы жартып калдым. Чоң рахмат. Элге жардамыңыздар тийип жатат. Чоң рахмат. Мен бүгүн көргөн болчумун, бирөө 6-7 тапшырмага жетип келген. Аябай сыймыктанып, сонун тартылып жаткан экен көргөм. Рахмат сиздерге. Анда эгерде башка суроолор жок болсо, аяктайт окшойбуз. Ой. Саламатсызбы, Айнура Далайбек кызы. Сиз жаңыдан кошулупсуз. Биз бул жакта Mobilograph деген ким деген теманы талкуулаган болчук. Анын толугу менен андан кийин видеодон көрө аласыздар, же болбосо презентация жиберилет. Азыр колдонмо боюнча суроолор бар болсо берсеңиздер болот. Эгерде тапшырмаларды түшүнбөсөңүздөр, же кээ бир нерселер сиздерге ыңгайсыз, же болбосо тескерисинен болсо, жазып сурап кетсеңиздер болот. Дагы
Медина деген кошулуптур. Ошондой эле эгерде колдомо боюнча суроолор болсо берсеңиздер болот. Ама библиография боюнча баштапкы 10 мүнөттө айтылган болчу. Аны сиздер же болбосо презентация жиберилет, же онлайн YouTube'дагы видеодон көрсөңүздөр болот. Суроолор жок, чоң ыраазычылык билдирем жумушуңарга. Курсту сөзсүз бүтүрүүгө аракет кылам. Биз да сизге ишенебиз. Рахмат. Ой. Салам. Башка суроо жок окшойт, э? Анда ырыс жыйынтыктайлыбы же дагы бир аз күтөлүүбү? Менин оюмча 6:30 так 6:30 жыйынтыктасак болот окшойт, себеби башка деле киши кошулбайт окшойт. Ошондой эле бул бүгүнкү онлайн жолугушууну YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Эгерде кайрадан көргүңөр келсе же болбосо дагы группага да шилтеме жиберебиз. Ооба. Медина жаңы кошулган экенсиз. Эгер сизде сейчас мотоцикл өтүп кетсин. Суроо болсо берсеңиздер болот. Колдомо боюнча же болбосо тапшырмалар боюнча. Чоң рахмат, дагы кайталап көрөбүз. Рахмат. Ушундай баса белгилеп кетсе, ушундай тренингдер, кыскача жолугушуулар, тагыраак айтканда, жума сайын болуп турат. Жума сайын ушул шаршемби күнү, четверг күнү саат 6-да, мүмкүн убакытты дагы азыр бир аздан кийин 6:30 кошулуп жаткан адамдар бар болгондуктан мүмкүн убакытты дагы сүйлөшөбүз. Жума сайын болуп турат. Жаңы темалар менен ошол жуманын ичинде дагы суроолор пайда болсо, ошол онлайн жолугушууда берсеңиздер болот. Башка жума сайын мен эмес, башка мугалимдер дагы берет. Менден тышкары 2 мугалим бар. Ошолор менен жолугуп, алар сиздерге башка темаларды түшүндүрүп берет. Ошол достор, бүгүн баарыңыздарга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Эмки жолугушууда дагы сиздерди күтөбүз. Ошо менен жыйынтыктай берсек болот окшойт. Баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Ой, менде даже слайд бар болчу. Чоң рахмат деген.